Бизде эмне эң бир көйгөй ушул нерсе болуп атат да. Бүгүнкү күнү тестти башкарып, тестти аварияга учураткан адамды бүгүнкү күнү жумушка койдуңуз. 2009 жылдары светти өчүргөн министрди кайра сизди алып келип ордого койду. Эң биз мына 30 жылдан бери мына ушул мамлекетке зыян келтирген адамдар кайра келип жумушка келгенден келип атат да ушунун баардыгычы. Сиз жана 2009 свет өчүргөн маселеге кайра эле ошол келип атасыз. Эмне үчүн сиздерден кийин 2010 жылдан кийин бул нерсе сиз келгенге чейин ушундай нерсе болгон жок? Ушуга жооп бериңизчи. Быйылкыдай суук 27 градуска чейин болуп эле жүргөн бардык жерде. Мындай суук болгон эмес. Экинчиден өзүңөр билесиңер, 5 жылда бир маловодия кайталанат. Былтыркы маловодиядан мисалы үчүн быйылкы жылга караганда 1 миллиард 430 миң куб суу эле көбүрөөк бизде. Азыр биз ошол сууну колдонуп атабыз. Жоопкерчиликти алып бир адам келип иштеш керек. Жоопкерчиликти алып иштейм деген адам бүгүнкү күндө жок эсе. Менин ордума мен даярмын. Мен бул креслого кармалбайм. Менин ордума бирөө мен ушул акыбалдан чыгарып кетем, иштеп кетем деп келсе, мен бошотуп берем. Эч кандай маселе жок. Кармалбай эле силерди жоопко тартыш керек. Андан сыртка декабрь айында министрликке келип атканда эч кандай свет өчүрүү болбойт, даярдык бар, жоопкерчиликке толук мойнума алам дегенсиз. Ушу сөзүңүзгө жооп бериңизчи, эми кандай болуп атат бүгүнкү күнү светтин өчкөнүнө? Мен жоопкерчиликтен качпайм, жоопкерчиликти туура айтасыз, мен мойнума алып келгем бияка келатканда энергия секторуга. Бирок бүгүнкү кырдаал бул биздин даярдыктын эмес, бүгүнкү кырдаал генерация маселеси. Мен генерация бир кезди 3 айда куруп бүтө албайм эч качан, малый кезде кура албайм мындайча айтканда. Бирок бүгүнкү күндөгү болгон биздин оборудование, мен ошол жоопкерчилик алып келген оборудование 100% эмес, 110%ке чейин иштеп атат. Толук даярбыз деп айткансыз да. Толук даярбыз. Мисалы үчүн ар бир жерде мына азыр мисал кылып кетсек болот, авариялык өчүрүүлөрдөн тышкары биз толук даярбыз деген. Бирок мынчалык потребление, мисал алсак жанагы майлуу суудагы суу жоктугун, мисал алсак жана газдын давлениясы түшүп каларын, аны мындайча айтканда биз эсепке эч качан алган эмеспиз. Алган күнү дагы биздин генерация, мен жана айтып кеттим, 3360 мегаваттын тегерегинде, андан ашык электр энергияны кошуна мамлекеттен алып келген күнү дагы бизге жетпейт. 20 миллион 500 киловатт саатка көбүрөөк колдонуп атабыз. Мына бүгүнкү күнү 2021 жылы сиздерге бюджеттен энергетика тармагына 6,4 миллиард сом, 2022 жылы 15,6 миллиардтан сом ашык акча бөлүнүп турат да, бюджеттен силерге жыл сайын акча бөлүнүп турат. Мына ушуларды мындай бир жакшы жакка колдонбойсуздар да эч качанчы. Элдер төлөп атат, 700 киловаттан өткөндөн кийин 2 сом 16 тыйындан, коммерческийлер 5 сомдон төлөп атат. Элдер төлөбөй койгон жок. Бирок ошого карабастан сиздер жылда эле ушул маселени көтөрөсүз. Сиз айттыңыз 2009 жылдан баштап. 2009 жылы ошо Ширшов менен сиз иштеп атканда ушундай кайталанганда свет өчүрүүлөр. Андан кийинки келген бийликте бул маселе токтогон. Мына сиз кайра министр болуп келдиңиз, Ширшовдун малындагы, ошо малдагы кайра ушул нерсе кайталанып атат. Ширшов менен жолуккан маселеңиз боюнча канчалык кече жакында жолугуп интернеттерде жүрөт, канчалык чындык ушул? Биринчи маселе, силер айтып аткан 15 миллиард сом бюджеттен бизге субсидия кылат. Бул көмүр сатып алганга жана электр энергия сатып алганга. Башка жакка алып жумшалбайт. Бүгүнкү күндө көмүр кара кече кенинен көмүр келип атат. Өзүнүн штаттык режимде жана 400 миң тонна көмүрдү Кара Жыра менен келишим түзгөнбүз, ал дагы келип атат. Бул көмүр маселесине электр энергия. Электр энергия сатып алганга 1 миллиард 600 миллион киловатт саат бизде бүгүнкү күндө келишим бар. Ал келишим менен акчасын биз төлөп атабыз. Бул только целевое назначение импорт электроэнергияга жана көмүргө сарптагыла деген акча. Аны эч ким башка жакка жумшай албайт. Ошол только көмүр менен электр энергияга жумшалат. Экинчи маселе,
Сиз айтып аткан Ширшов боюнча бул 10 жылдан мурунку сүрөт. Мындайча айтканда, ошол сүрөттү чыгарып коюшкан. Мен 2009 жылы дагы туура айтып атасыз. Ошундай маловодье убагында 2009 жылы түнкү саат 12ден 6га чейин ограничение кирген. Мына кантип энергетикадан чыгабыз келечекте? Кандай жолдор менен? Жолдорун айтып кетейин, мына кайталап кетсем болот. Бүгүнкү күндө Нарын дарыясынын өдө жагынан баштасак, Верхний Нарынский каскад боюнча 37 миллион Русгидрога биз маселе утуп алган. Ошол Русгидраны бүгүн баштайбыз деген инвесторлор бар. Ошо 37 миллионду төлөп туруп биз баштайбыз деген. Андан ылдый келсек, ат башы кесинде реконструкция бүттү, Кудай буйрса. Ал жерде 4-төн 6 мегаваттка чейин кубаттуулук кошулат. Андан бери келсек, 100 мегаватта куланак кеси курулуп атат. 2025 жылы бүтөт, Кудай буйрса. Анан ылдый түшсөк, Камбар ата кеси бирин мына баштадык. 1 миллиард, жанагы 15 миллиарддын ичинде 1 миллиард 550 миллион сом акча ошол Камбар ата кес бирине колдонгула деп берилген. Бүгүн аякта иштер жүрүп жатат. Камбар ата 2 кесин 1 мартта тендердин конкурсу ачылат. А жерде ким утуп алса, ошо менен келишим түзөбүз дагы. А жерде 150 мегаватт кубаттуулук кошулат. Бери келсек, Токтогул кесинде 60 мегаватт кошумча болду. Азыр март айынан берсек, дагы 60 мегаватт ноябрга чейин кошулат. Жана Үч Коргон кесинде реконструкция болуп атат. Ошолор менен. Анан жана кайталап кеткен малый кестерден бир 60 мегаватт түшөт. Бир солнечный станциялардан быйылкы жылга бир 200 мегаваттка чейин электроэнергия кошумча кубаттуулук алабыз деген пландар бар. Алмаз Акунжанович, өзүңүзгө жазып алыңыз. Менден сунуш. Бүгүнкү күнү биздин элдерибизге күндүн нуру менен жарык алуучу системаларды элге жардам берүү, жеңилдетүү, ошо эле шамалдын ылдамдыгы менен жарык берүүчү шаймандарды куруу, мына бүгүнкү күнү ушул нерселерге өтө электроэнергия министрлигине берилген миллиард деген акчаларды жөнгө кетирбей, ушу элдерибизди ушул нерсе менен камсыз кылып берүүгө жардам бериңиздер. Тынбай өчүрүп атасыңар светти. Кандай болот алардын жылуулугу бүгүн? Мына коомчулук бүт азыр СМСтер жазып атат, звонок кылып атат. Дагы тынбай ошолор иштеп, мына билгизбей атат, силердин эмеңерди жаап атат алар. Эмне үчүн мындай жаап жашырасыңар? Графикти ачык айтып койгула, эл ошого даяр болуш керек да. Мына свет мына районда, мына айылда бүгүн свет мынанча саат болбойт деп койсоңор, эл ошого даяр болот. Эл бардыгына макул. Бирок ачык айкын айтып коюшубуз керек да, урматтуу министр. Электр энергиясынын абалы ушул экенин биз мына бүгүн күбө болуп атабыз. Сиздердин ушу элден ушундай маалыматты жашырганыңыздар бүгүнкү күндө себеп болуп атат да. Коомчулукта чоң нааразычылык пайда болуп атат. Сиздер мына азыр Дастан Далабаевич светти өчүрүү боюнча сураса, биз график бардыгы бар мына деп көрсөтүп атасыздар да. Эмне үчүн ушуларды сиздин пресс-службаңыз бар, ушуну СИМИ аркылуу бербейсиздер? Элге толук маалымат жеткен жок да. Ушул негиз болуп атат да. Сиз азыр бул жерде актанып атасыз. Мына кышка даярбыз деп ОЗУП боюнча каралып атканда тынбай айткансыздар да. Азыр айтып атасыз, мен бошотуп бергенге даярмын деп. Адам кызматтан жетекчи деген мындай урматтуу Талайбек Омукевич, бул жерде бардык эл өкүлдөрү отурат. Элдин көйгөйүн айтып атат. Мындай докчуланбай, орун басарларыңызды ээрчитип алып туруп, кызматтан өз каламыңыз менен кетип да үйрөнүш керек да. Бул жерде эме кылбаш керек. Бул уже факт болуп калды да. Сиздер тынбай айткансыңар, электр энергиясы өчүрүлбөйт деп. Мына азыр бүт коллегалар айтып атат да. Азыр бул жерде мына сиз бардыгын жаап жашырып, ушул элде чоң нааразычылык болуп калды да. Кийинки мына 2 жылдан бери ушундай болуп атат да. Жерлерде светтер өчүрүлүп болуп атат. Кийинки жылга прогноз кандай, мисалы? Кийинки жылга прогноз, метеорологдордун прогнозу боюнча суунун күтүлүшү быйылкы жылга караганда көбүрөөк. Азыр мен цифралап айта албайм, бирок мөңгүлөр, карлар былтыркы салыштырмалуу быйыл көп. Жетекчилик эми сиз мен түшүнөт элем, эгер башка бир тармактан келип отуруп калсаңыз, былтыр биз сизди
өткөндө сизди дайындап атканда, шайлап атканыбызда ушул жерде сиз өмүр бою менимче ушул тармакта иштеп келатасыз да. Сиз бардык нерсеге даяр болосуз. Биздин сизден болгон үмүтүбүз аябай чоң эле да. Сиз мындайча айтканда актай албай калып атасыз да, урматтуу министр. Мына жерлердеги мен чоң ыраазычылык айтам монтерлоруңузга. Мына сиздердин шалакылыгыңыздардан ошолор түнү менен талааларда авария болгон жерлерде карларды малтап иштеп жүрүшөт да. Ошолорду кыйнап койдуңар жердеги кызматкерлериңерди. Кышка даярдык. Мына азыр Ош шаарында боюнча айтып атасыз өчүрүү. Ал жерде көп кабаттуу үйлөр Ош жылуулук ишканасына караштуу. Көп кабаттуу үйлөр, электр энергия менен ысыган үйлөр бар. А силер тынбай өчүрүп атасыңар светти. Кандай болот алардын жылуулугу бүгүн? Мына коомчулук бүт азыр СМСтер жазып атат, звонок кылып атат. Дагы тынбай ошолор иштеп, мына билгизбей атат, силердин эмеңерди жаап атат алар. Эмне үчүн мындай жаап жашырасыңар? Графикти ачык айтып койгула, эл ошого даяр болуш керек да. Мына свет мына районда, мына айылда бүгүн свет мынанча саат болбойт деп койсоңор, эл ошого даяр болот. Эл бардыгына макул. Бирок ачык айкын айтып коюшубуз керек да, урматтуу министр.